Бүгүндөн баштап Бишкек шаарында электр энергиясына карызы бар 1,5 абоненттен жарык өчүрүлдү. Буга себеп төлөн элек каражаттардын суммасы 8 миллион сомго чукулдаган. Ошондой эле акылдуу эсептегичтерге кошулган абоненттердин жарыгы аралыктан өчүрүлөрү дагы белгиленген. Түндүк электр ишканасы кечээ 11 октябрда дагы жалпы карызы 27,5 миллиондон ашык сомду түзгөн. 981 адамды жарыксыз калтырган. Улам ошол кыштын суук күндөрү эмне себептен мындай көп өчүрүүлөр болуп жаткандыгын биз ишкананын өзүнөн кабар алууну туура көрдүк. Жогоруда аталган ишкананын энергия сатуу бөлүмүнүн башчысы Алмаз Мадалбеков бүгүн биздин конокто. Алмаз мырза, кош келипсиз биздин студияга. Биринчи эле суроом, Бишкек шаарындагы керектөөчүлөрдүн дебитордук карызынан баштайлык. Канча сумма болуп жатат? Жана жогорудагы дале мен кайталап кеткендей, азыркыдай бага суук маалда электр энергиясынын өчүрүү себептеринин дал ушул күндөргө дал келишип жатканын себебин дагы бир сыйра кайрадан түшүндүрө кетсеңиз. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бишкек шаарында азыркы өчүрүүлөрдүн негизги себептери бул дебитордук карызды өз убагында төлөө болуп саналат. Бүгүнкү күндө декабрь айынын башына карата Бишкек шаары боюнча жалпы кардарлардын карызы 275 миллион сомду түзсө, анын ичинде калк кардарларынын же элдин карызы 157 миллион сомду түзөт. Ошондуктан азыркы күнү кышкы мөөнөт мезгилге байланыштуу электр энергиясын пайдалануу да көбөйдү. Ошол себептен электр энергияга болгон төлөмдөр да көбөйүп, кардарларыбыз керектөөчүлөрүбүздү өз убагында төлөгөнгө байланыштуу биз өчүрүүгө туура келүүдө. Азыркы убакта сиз айткандай Бишкек шаары боюнча 1,5 миңге жакын абоненттин керектөөчүнүн карызы үчүн, дебитор карызы үчүн электр энергиясы өчүрүүгө учурады. Алмаз мырза, негизи электр жарыксыз калган абоненттер акчасын төлөгөндөн кийин дароо жарык берилбей жатканын айтышууда да. Ошону тактай кетсеңиз, электр энергиянын колдонуучулары ошол карызын кайтарып бергенден кийин канча убакыт күтүп калуусу керек? Азыркы күндө бизде Бишкек шаары боюнча биз көпчүлүк Бишкек шаарындагы Энергосбыттын кассасында, Айылбанк, Киви, Мобильник, Квикпей, Умай терминалдарында жана электрондук капчык же болбосо электрондук кошелек, Элсом, Мобильник, Умай электрондук капчыктар аркылуу биз онлайн режиминде акча каражаттарын алуу иш жүзүнө ашырганбыз. Эгер кардарларыбыз ушул терминалдарга же болбосо ушул биздин Бишкек шаарынын кассасынын өзүнө келип төлөй турган болсо, анда 3-5 мүнөттүн аралыгында акча каражаты түшкөндөн кийин кардарлардын эсептегичине кайра кошулган мүмкүн болгонго сигнал жетет дагы, биздин кардарларыбыз өз убагында кошулса болот. Ал эми баягы каражаттар толугу менен төлөнбөй калса же болбосо башка банктарда же болбосо Бишкек поштамп аркылуу төлөнсө, анда сиз айткандай акча каражаттарынын жетүүсү бир күнгө же бир нече саатка созулат дагы биздин кассага, биздин счетторго, биздин эсептерге жеткенге. Ошондуктан кардарлар өз убагында эсептегичтерине сигнал жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан жанагы онлайн режимде иштеген терминалдарга же болбосо Бишкек шаарынын кассасына же эң андан жакшысы өз убагында электр энергиясына төлөп турууга чакырып кетет элек керектөөчүлөрүбүздү. Алмаз мырза, мен кардарлардын кайсы бир дагы башка дагы суроолорун өтө берейин. Кезеги менен тургундар ушул көп учурда электр энергиясынын пайдаланган өлчөмдөн дагы көп акча чыгып кетет деп айтышат. Бул нараазычылыктарды сиздер деле угуп жүрсөңүздөр керек. Буга колдонуучулар ушул акылдуу эсептегичтердин туура эмес иштеп жаткандыгы себеп чыгып келишет. Деги эле түндүк электр телөө тармагы бул жакта техникалык жактан ката кетириши мүмкүнбү? Биздин ишканада кээ бир учурларда кардарларыбыз тараптан эсеп көп келип калды деген маселелер кезигет. Бунун негизги себептери болуп, бул эгер биз эсептегичтин көрсөткүчүн тиешелүү айда толугу менен ала албасак, мисалы үчүн техникалык себептерге байланыштуу эсептегичтин көрсөткүчү автоматтык түрдө биздин серверге жетпей калса, же болбосо
кардарларыбыздын эсептегичин биздин инспекторубуз же текшерүүчүбүз барганда кардар керектөөчү үйүндө жок болгондуктан эсептегичтин көрсөткүчүн ала албай калган учурларда биз ошол керектөөчүнүн эсебин ошол айда орто эсеп менен эсептеген учурлар болот. Бул сейрек кездешет, бирок ошентсе дагы кездешүүчү фактылар да. Андан кийинки айда эгер керектөөчү ошол айда пайдаланган электр энергиясына биз азыраак санда эсеп берген болсок, кийинки айда биз керектөөчүн эсептегичин нак көрсөткүчүн алгандан кийин биз туура эсептеп берген убакта айырма чыгып калышы мүмкүн да. Мурунку айда мисалы үчүн ал 1000 сомго электр энергия жакса, биз ага 700 эле сомго берген болсок, кийинки айда дагы 1000 сомго жакса, биз баягы өткөн айда калган 300 сом кошуп 1300 сомго берген учурлар болот. Мына ошол учурда керектөөчүнүн суроосу туулушу мүмкүн. Ал эми техникалык себептерден бул былтыркы жылы бир айда бизде баарыбыз маалым болгондой Сапатком ишканасынын сервер баягы биздин акылдуу эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн берүүчү концентратор деп аталат. Ошол концентраторлорубуздун байланыш Сапатком аркылуу жүргүзүлгөндүктөн Сапатком убагында бере албай калып, бир айда ошондой техникалык себептөө болгон. Андай азыркы учурда жок, баардыгы өз убагында алынып атат. Кудайга шүгүр, өз көрсөткүчтөрдү өз убагында алганга аракет кылып жатабыз. Бирок ошентсе деле акылдуу эсептегичтер деп калдык, алар кандай негизде иштетилет? Негизи эле техникалык жагына кененирээк токтоло кетсеңиз, ошол эле багы эсептегичтер канчалык деңгээлде туура текшерип жаткандыгын ошол колдонуп жаткан кардар кандайдыр бир көзөмөлдөй алса болобу же андайга жол берилбейби? Ишеничтүү, өзүнө ишенич үчүнчү? Акылдуу эсептегичтер бул биринчи кезекте эсептегичтин иштөө принциби, электр энергиясын пайдаланган кардарды эсептөө принциби мурдагы эле эсептегичтердей. Болгону айырмачылыктары: биринчи, акылдуу эсептегич туура эсептейт. Бул тактык эсеби деген бар, класс точности деп орусча айтканда, ошол 1%-тан ашпайт. Биринчиден. Экинчиден, эсептегичтин айырмасы акылдуу эсептегичтер бул акылдуу эсептегичтин көрсөткүчүн автоматтык түрдө биздин Север электр ишканасынын серверине автоматтык түрдө берет. Ал төмөндөгүчө жүргүзүлөт. Мисалы үчүн көчөдө 30-40 үй бар деп эсептесек, ошол 30-40 үйдүн ар биринде акылдуу эсептегич орнотулган. Анан ошол акылдуу эсептегич 30-40 үй алган көчөнүн баш жагында же бир жеринде биздин трансформатордук көмөк жордонубуз бар, трансформаторная подстанция. Анан ошол жерде биздин концентраторубуз болот. УСПД же концентратор деп айтылат. Ошол концентратор аркылуу биздин үйлөрдө жайгашылган көрсөткүчтөрдүн, эсептегичтин көрсөткүчтөрү концентратор чогултат дагы, ал өзү байланыш операторлорунун жардамы аркылуу, мейли Кыргыз Телеком, мейли биздин жана уюлдук операторлор, ошолордун жардамы аркылуу биздин серверге сигнал жиберет да, башка айтканда информация жиберет жанагы эсептегичтердин көрсөткүчтөрү боюнча. Ошол сыяктуу эле эсептегичтердеги баягы дебитордук карыз үчүн убагында төлөнбөй калган учурда эсептегичтерге ошол концентратор аркылуу биз кайра өчүрүүгө командаларды жиберебиз, буйруктарды, жана кайра төлөнгөндөн кийин кайра кошууга буйруктарды жиберебиз да. Бул бир түрү. Ал эми экинчи түрү, эсептегичтердин өздөрүндө жайгашкан болот баягы байланыш модеми. Ал байланыш модеми аркылуу эсептегичтер түздүмөн-түз биздин сервер аркылуу байланышат. Ал жанагы ар бир үйдө жайгашкан эсептегичтер бул баягы чоң ишканалар же болбосо абдан көп электр энергиясын пайдаланган жеке үйлөр сыяктуу болот. Андай учурда деле байланыш принциби ошол сыяктуу эсептегичтердеги көрсөткүчтөрдү жана эсептегичтердин карыз болсо биз байланыш операторлорунун жардамы аркылуу өчүрүп күйгүзөбүз. Ал эми сиз айткандай, сиз сураган өздөрү пайдаланган электр энергиясын контролдоп же болбосо карап турса болобу дегениңизге жооп берет элем. Эсептегичтин баскан кнопкасы бар, ар бир эсептегичте. Ошол аркылуу басса канча киловатт сааттын көрсөткүчү көрүнүп турат. Ал бир күндөн кийин канча өзгөргөнүн байкаса болот. Ошол сыяктуу эле канча киловатт саат электр энергия жакты жана ал канча акча каражатын түзөт экенин дагы эсептесе болот. Жана
Мындан тышкары баягы электр энергиясы пайдаланып жаткан каражаттардын же болбосо электр энергиясы пайдаланган электр оборудование, орусча айтканда баягы эмне кошулуп турат, ошолордун кубаттуулугун да көрсө болот бир убакта. Ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар акылдуу эсептегичтердин. Негизи багы кырдаарлар тарабынан кеңири суроо жараткан маселелердин бири бул убагында төлөнбөгөн электр жарыгына болгон карыздардын үстүнө кошулган пайыз акчаларга барып такалат да. Негизи түндүк электр ишканасы кечиктирилген төлөмдөр боюнча жазаларды кечүү жөнүндө иш аракеттерди жүргүзөт эмеспи? Жазаларды кечүү шарттары кандай негизи? Жазаларды кечүү шарттары боюнча биз электр энергетика боюнча мыйзамга ылайык, электр энергиясын пайдалануу эрежелерине ылайык, электр энергиясын өз убагында төлөбөгөн кардарларга биз орусча айтканда пени же болбосо туумдарды коюуга милдеттүүбүз. Бул туумдардын көлөмү ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,1% же болбосо 0,1%ды түзөт. Же ал туумдардын жалпы көлөмү баары кошулуп келип негизги карыздын 100%дык деңгээлинде болуш керек. Бирок биздин кардарлар негизинен өз убагында төлөгөнгө аракет кылышат. Ал эми кээде кечиктирилген убакта биз туум коюуга милдеттүүбүз, туум коебуз. Сиз айткан жазаларды кечүү боюнча бизде азыркы убакта быйылкы жылдын декабрь айынын 31-ине жаңы жылга карата туумдарды жазаларды кечүү акциясы жүргүзүлүп жатат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биздин Север электр ишканасынын Чүй, Бишкек жана Талас областындагы керектөөчүлөрүбүздү бардык категориядагы керектөөчүлөрүбүздү бул эл, бюджеттик мекемелер, жеке жанагы ишканалар, айыл чарба, өнөр жай ишканаларын баарын чакырып кетмекчимин. Бизде 31 декабрь карата жүргүзүлгөн акциянын негизинде дебитордук карызды, негизги карыздарыңызды төлөсөңүздөр, бул баягы электр энергиясына эгер акты жазылган болсо, ошол актын карыздарын жана салыкка болгон карыздарды убагында төлөсөңүздөр, биз 100%дык деңгээлде сиздердин туумдарыңызды чечип беребиз. Туумдарыңызды кечип жана туумдарыңыз нөлгө түшөт да. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кетмекчимин, жана бул акциянын шарттары боюнча да айтып кетсем, акциянын шарттары сиздер декабрь айынын 31-ине карата алган эсеп билдирмеңиздерди же болбосо счет фактураларыңызды толугу менен төлөп берсеңиздер. Бул декабрь айынын да пайдаланган электр энергиясын да төлөш керек да. Башкача айтканда, өнөр жай жанагы калк конуш эмес, бюджеттик жана башка мекемелер 31 декабрга карата сиздердин карызыңыздар болбош керек. Жана дагы Бишкек шаарынын тургундары, эл дагы ошол сыяктуу 31 декабрга карата негизги карыз 0 болгон убакта биз туумдарды кечип беребиз. Бишкек, Чүй жана Талас областынын эл, калк конушу кардарлары боюнча кичине акциянын шарттары башкачараак, ал боюнча төмөнкүдөй. Чүй жана Талас облусунун кардарлары бизде электр энергия болгон төлөмдөрдүн, төлөм кагаздарын кийинки айдын башында алат. Мисалы үчүн декабрь айында пайдаланган электр энергиясынын карыздарын керектөөчүлөрүбүз январь айынын 1 числолорунан баштап 6, 7, 8 числолоруна чейин алышат. Алышкандан кийин эгер биздин кардарларыбыз өздөрү болжолдуу түрдө эсептеп электр энергияга карата 31 декабрга чейин алдын ала төлөм же орусча айтканда предоплата кылбаса, анда алар акциянын шарттарын аткарбаган болуп саналат дагы, акцияга кирбей калышат. Мисалы үчүн Чүй жана Талас областтарында декабрь айында алар ноябрь айынын эсептерин декабрь айынын башында алып, азыркы убакта төлөп жатышат да. Ал эми декабрь айынын эсептерин алар январь айынын башында алат. Декабрь айында 1000 сомго жаккан кардар болсо, ал 1-2 январда 1000 сомго алат дагы, биздин акцияга кирбей алат. Ошондуктан ал алдын ала декабрь айынын 31-ине чейин, колдон келсе 28-29 декабрларга чейин эле болжолдуу түрдө 1000 сом же андан ашыгыраак түрдө алдын ала төлөм жүргүзүшү керек. Себеби эгер кардарыбыз январь айынын эсеп билдирмесин алганда анын карызы болсо, 1 киловаттка карыз болсо дагы, мисалы үчүн 77 тыйын же 1 сом, анда ал акциянын шарттарын аткарган болбойт дагы, талаптарын аткарган болбогон болуп саналат дагы, биздин акцияга кирбей калышат да. Ошондуктан дагы бир жолу керектөөчүлөрүбүздү
акцияларга катышыңыздар, туумдарды толугу менен кечип берүүгө Север Электро ишканасы даяр деп айтып кетмекчимин. Амыз бизде рахмат маалыматыңызга. Биз электр энергия болгон төлөмдөрдү кыска убакытта болсо сиз менен маектешкенге аракет кылдык. 11 каналдын түзүү берүүсүндө Бишкек шаарындагы жарыктардын өчүрүшүнүн себептери тууралуу Түндүк электр ишканасынын энергия сатуу бөлүмүнүн башчысы Алмаз Мадалбеков менен баарлаштык. Ишиңизге ийгилик.